ар бир санаа саны баягы айткандай эле плюста анан минуста болуп бөлүнөт да. Плюс деген бул ак карышкыр, минус деген бул кара карышкыр. Эртең менен турганда эле, мисалы үчүн, сиз өзүңүз состоянияңызды билесиз да. Кандай настроение деп койсок да болот да, кандай настроение менен турдуңуз? Оң жагыңыз менен турдуңузбу же сол жагыңыз менен турдуңузбу? Это бул ар бир адам өзү чечет. Кудайым бизге ар бир күндү, ар бир энергияны берет, туурабы? Берген энергияны кайсы жакка колдонобуз, бул биз өзүбүз чечебиз. Эгер эртең менен турганда эле аффирмациялар менен турсак, эртең менен турганда эле позитив менен турсак, эртең менен турганда эле жакшы сөздөрдү айтып, өзүбүзгө дух бере турган сөздөр менен турсак, бул биз өзүбүздү тандап атабыз. Выбор за нами, да, всегда өзүбүздүн жакшы оң карышкырды тандайбыз дагы, позитив менен бардык бир берилген күн позитив менен өтөт. Эгерде эртең менен турганда эле ныть этип, бир нерсеге капа болуп, анан кече ушундай болуп калды эле деп кечеги күндү дагы эстеп, ушундай болуп тура турган болсок, биз терс карышкырды тандадык да, кара карышкырдычы. И ошол күнүбүз эртеден кечке чейин ошол состоянияда өтүшү мүмкүн да. Абит оңдоп кетсе болобу? Ар бир адам ар бир секундта оңдоп кетсек болот өзүбүзчү. Оозубуздан сөз чыгып атканда эле, эгерде биз негатив сүйлөп аткан болсом, өзүмдү тутуп туруп, ошол жерде токтоймун, глубокий вдох, выдох менен жакшы өзүңдүн сөзүңдү байкап туруп, жакшы жакка өзгөрсөң болот. Ооба, минусун айтып берейин. 2 деген энергия кара карышкырда болсо, кандай жактары болот? Бир сунуш айтканда, экилерден сразу ответ күтпөй эле коюң да. Себеби да. Ойлонуп, саресеп кылып, анализ кылып, анан жооп бере турган энергия да. Таң калып калдыңыз, түшүндүңүзбү? Экилерге кандай сунуш берет элем? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү күнү сүт сай илими эл арасында абдан чоң кызыгуу жаратып жатат. Адам өзүн таанууга чоң жардам көрсөтүлөт деп билем. Адамдын туулган күнү, туулган жылы, өзү жөнүндө, мүнөзү жөнүндө, адамдык сапаттарына чейин айтып коюуга болоорун таң калуу менен билип жатабыз. Өзү гана жөнүндө эмес, башкалар жөнүндө дагы аралыктан билүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мындай илим менен жакындан таанышуу пайдасынан башка эч бир зыяны жок деп билебиз. Дагы бир айта кетчү нерсе, сүт сай динге эч кандай шек келтирбейт. Андыктан өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды алыңыз. Ар ким өз жашоосун өзү чечет. Ар ким өзү жеке чечимге келет. Жакпаган нерсе катары кабыл алсаңыз, негатив сөздөрдү жазбай, көрбөй койсоңуз дагы болот. Эгер негатив жазгыңыз келип жатса, анда сиз минуста, жаркын жакта эмес, караңгы жакта жүргөнүңүздү таанып байкаган болосуз. Кантип плюска чыгууну, жаркын жашоого бет алуу керек экендигин дагы сүт сайдан билсеңиз болот. Андыктан туура түшүнүп, башкалардын дагы пикирлерин сыйлайсыз деген үмүттөмүн. Менин атым Назира, сүт сай мастеримин. Азыркы учурда Москва шаарында жашайм. Менин санаа саным туулган күнүм 20 май. Экилерге кирет сүт сай боюнча. 2 деген энергияны алып жүргөн адаммын. Чыныгы дипломаттар болот. Туаса эзотериктер, туаса психологтор болот. 2 деген энергияга бул 2-чи, 11-чи, 20-чи, 29-чу числодогулар кирет. Мисалы, 11 болсо 1 плюс 1 2 болот. 29 болгондо 2 плюс 9 11 болот. 11 болгондо 1ге 1 кошсоң 2 болот. Пока бир сан чыкмайын, кошосуң бирине биринчи, аягында бир сан чыгат. Мисалы үчүн 29 болгондо 2ге 9 кошсоң 11, 1ге 1 кошсоң 2. Ошондо 2 деген энергия болот. 2 энергиясы 2-чи, 20-чи, 29-чу, 11-чи числодогу энергия. Бул энергиядагылар бая айткандай эле, туаса психологтор, туаса дипломаттар, туаса эзотериктер, любой адамдын жанына келип сүйлөп, аурасын сезип билип кое турган энергияда. Ар бир санаа саны бая айткандай эле плюста анан минуста болуп бөлүнөт да. Плюс деген бул ак карышкыр, минус деген бул кара карышкыр. Эртең менен турганда эле, мисалы үчүн, сиз өзүңүз состоянияңызды билесиз да. Кандай настроение деп койсок да болот да, кандай настроение менен турдуңуз? Оң жагыңыз менен турдуңузбу же сол жагыңыз менен турдуңузбу? Это бул ар бир адам өзү чечет. Кудайым бизге ар бир күндү, ар бир энергияны берет, туурабы? Берген энергияны кайсы жакка колдонобуз, бул биз өзүбүз чечебиз.
эгерде эртең менен турганда эле аффирмациялар менен турсак, эртең менен турганда эле позитив менен турсак, эртең менен турганда эле жакшы сөздөрдү айтып өзүбүзгө дух бере турган сөздөр менен турсак, бул биз өзүбүздү тандап атабыз. Выбор за нами, да, всегдачы өзүбүздүн жакшы оң карышкырды тандайбыз дагы. Позитив менен бардык бир берилген күн позитив менен өтөт. Эгерде эртең менен турганда эле ныть этип, бир нерсеге капа болуп, анан кече ушундай болуп калды эле деп кечеги күндү дагы эстеп, ушундай болуп тура турган болсок, биз терс карышкырды тандадык да, кара карышкырдычы. И ошол күнүбүз эртеден кечке чейин ошол состоянияда өтүшү мүмкүн да. Эртең менен туруп жакшы көңүл менен абит оңдоп кетсе болобу? Ар бир адам ар бир секундда оңдоп кетсек болот өзүбүзчү. Оозубуздан сөз чыгып атканда эле эгерде биз негатив сүйлөп аткан болсом, өзүмдү тутуп туруп, ошол жерде токтоймун, глубокий вдох выдох менен жакшы өзүңдүн сөзүңдү байкап туруп, жакшы жакка өзгөрсөң болот. Экилер дайым ушундай өзү уверенный сүйлөсө дагы туурабы деп башкалар менен оюн сурап сүйлөйт. Себеби алар туаса дипломаттар болот да. Бирөөнүн ою менен ар дайым эсептешет. Ушундай күчтүү жактарыбыз бар. Мен эмнени айткым келип атат? 2 деген энергия деле башка сандарда эле ак карышкыр минуста анан плюста болот. Жана айткандай эле. Эгерде 2 деген энергия плюста болсо, бул өтө күчтүү аткаруучу. Бир тапшырманы ишенип 2 деген энергияга айтып аткарсаңыз болот. Мисалы үчүн сиздин срочный ишиңиз чыгып атса, ушул съемкага деле, эгерде жаныңызда 2 деген энергия дайым иштеп, сиздин жаныңызда жүргөн болсо, ошол адамга ишенип таштап кетсеңиз, сиздин оюңуздай кылып аткарып коет. Ал дайым сиздин оюңуз менен эсептешкендиктен, ушуну кандай кылсам, мындай кылсам сизге жагабы, кандай деп ойлойсуз деп сиздин оюңуз менен дайым эсептешип сурашат да. Ошондуктан өтө күчтүү аткаруучулар булар экилерчи. Андан кийин дипломатичность. Туаса дипломаттар, мисалы үчүн үйдө 2 деген энергиядагы кызбы, уулбу төрөлгөн болсо, ошол үйдө ынтымакка ар дайым чакырат. Ошол үйдө 2 деген энергия аркылуу бардыгы тез жолугушуп, үйдө ынтымак болот, уруш талаш болбойт. Себеби ал уккан бир үйдө деле, бир класста деле, бир обществода деле, мисалы үчүн бирин-бири жамандагандар болот ушундай жерде. Анын оюн дагы угат, мунун оюн дагы угат, бирок бири-бирине жараштырып, дипломат, өтө күчтүү дипломат болуп коюшу мүмкүн да, 2 деген энергиячы, эгер плюста болсо, ак карышкырда болгондочу. Ошон үчүн Сүтсайда айтылат, тышкы иштер министри, министр иностранных дел деп айтылат да, Сүтсайдачы. Ошон үчүн 2 деген энергия дипломат күчтүү. Анан желание понять других дейт. Бирөөнү түшүнгүсү эле келе берет. Экинин напсиси, экинин эго деп коет. Эго бул напси туурабы? Экинин эгосы өзүнө эмес, башка бирөөгө каратылган да. Бирөөнү эле түшүнгүсү келе берет. Дайым түшүнүү энергиясы келип турат. Ошондуктан 2 деген энергия отурганда эле жанына келип сурап, сүйлөшкүсү келе берет. Өзүнүн проблемаларын айткысы келе берет адамдарчы. Бүт проблемаларын 2 деген энергия гана уга алат да, башка энергияларга айтсаң укпайт. Алардын напсиси башка жакка каратылганда, экинин энергиясы бирөөгө каратылгандыктан напсиси. Ошон үчүн кандай проблемасы болобу, кандай өзүнүн кубанычы менен бөлүшсө дагы 2ге келип бөлүшө берет дачы. Мен ушундай болдум, ушундай жыргадым да десе дагы, сонун экен деп угушу мүмкүн. Мен ушундай болдум, депрессияга түштүм, оорудум десе дагы, койчу, ошондой болду деп ошол аурага дагы кирип кете берет да. Да. Да, очень мындай өтө гибкая энергия да. Эми биз Сүтсайда на уровне энергия карайбыз да, энергия катары карайбыз. Адам эмес, энергия катары. Эми биз энергиябызда энергия катары алтынын напсиси өзүнө комфортко каратылган. Только каерде мага комфортно, ошол жерде. Бул машина мага комфорт алып келет дагы, мен отурсам мне комфортно деп ушинтип отурушат. Адам менен сүйлөшкөндө дагы эгер мындай неприятный запах болсо, мне некомфортно дешет да аларчы. А экилерге башкага каратылгандыктан баардык нерсеге чыдап, эгерде оорусу менен дагы бөлүшө алат, позитив менен дагы бөлүшө ала турган энергия. Эгер ак карышкырда болсо, плюста болсо, эртең менен турганда плюс энергияны тандаса. Түшүндүрө алдымбы?
түшүндүрө алдымбы, туурабы деп бирөөнүн ою менен ар дайым эсептешет да, 2 деген энергиячы. Меники туура жок деп отурбайт да. Мисалы үчүн бирдин энергиясы только өзүнө каратылгандыктан менин оюм гана туура, менин айтканым туура деп, туурабы деп оозунан сөз чыкпайт алардынчы. Себеби мен өтө туура сүйлөп атам, менин айтканым гана туура деп ойлонот. Экилер өзү туура сүйлөп атса дагы сомнение кылып всегда мен туура айтып атамбы деп сурап турат. Түшүндүрө алдымбы? Ооба, минусун айтып берейин. 2 деген энергия кара карышкырда болсо кандай жактары болот? Экиленет, двойственность, экиленет. Бир нерсени чече албай кыйналат. Мисалы үчүн, эртең ушундай экскурсияга нерешительность, двойственность, экиленүү. Мисалы үчүн, эртең ушундай экскурсияга чыгып келели десе, эки ойлонот дагы, мен чыгам деп сразу айтпайт. Мага убакыт бер, мен ойлоноюн дейт. Ал ойлонгуча нормальный 2 деген энергия 3 күн ойлонот. Себеби 2 деген энергия бүт нерсени через телосы менен тартып ала турган энергия да. Тело ар бир клеткасы менен ойлонот дажычы 2 деген энергиячы. Ошон үчүн экилерге бир сунуш айтсаңыз, мен ойлонуп көрөйүн дейт, унчукпай эле ответ бербейт биринчичи. Барам, барбайм дебейт. Анан 3 күндөн кийин чече албаса, ал энергия уже минустагы, кара карышкырдагы, депрессиядагы 2 энергия деп айтылат да. Себеби экинин уму мындай акырын иштейт. Бул женская энергия да, аялдык энергия. Аялдар кандай болуш керек? Гибкая болуш керек. Аялдар кандай болуш керек? Эмоцияда эмес, анализ менен чечкен. Всегда ушундай болуш керек да эмичи аял киши. Ошон үчүн 2 аялдык энергиядагы дайым чечкенде дагы ойлонуп, анализ кылып, бүт телосунан өткөрүп, туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы, мен өзү барышым керекпи, барбашым керекпи деп ойлонуп, анан 3 күндө ответ берсе, бул 2-нин энергиясы иштеп атат деген сөз. Эгер 3 күндө дагы ответ жок болсо, ал энергия иштебей эле депрессиядагы адам дегенди түшүндүрөт да. Ошон үчүн бир сунуш айтканда экилерден сразу ответ күтпөй эле коюң да. Себеби ал ойлонуп, саресеп кылып, анализ кылып, анан жооп бере турган энергия да. Таң калып калдыңыз, түшүндүңүзбү? Бөлүш керек. Ошол 2 деген энергия дайым ушундай ойлонуп, жооп берет да. Баардык нерсени через тело өткөрүп, мен ошондо барсам, туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы, балдарым калып кетсечи, ушинтип сомнение, экилөөнү келе берет да оюначы. Ошондон чыгыш керек да 2 деген энергиячы. Экиленүүдөн чыкса, бул депрессиядан чыкты деген. 2 деген энергия депрессиядан чыкты деген сөз. Кандай албай жатты? Бияка барсамбы, мындай кылсамбы? Ошол энергия дайым басат да. Ошондо Ой. чечим кабыл алыш үчүн 3 күн бир чечимге түртүү үчүн шаштырсаң дагы көбүнчө шашкан шайтандын иши дейт го. Мен 2000 да көрдүңүз, мен сразу мындай шашпай акырын чечип анан ответ берет өзүчө. Шаштырсаң дагы ал сөзсүз адашып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн ою бар да, ойлонуп туруп 3 күндө ответ берсе, мен барамын деп. Бул туура кетип турган энергия. Ошондуктан эгер 2 аялыңыз болсо, таанышыңыз болсо, биз эртең шашлыкка кеттик давай дебей, 3 күн мурун шашлыкка бара аласыңбы? Ойлонуп көр, 3 күн убакыт берем десеңиз ответ берет. Болобу? Ушундай. Анан сомненияга көп түшөт. Сомнение энергия келе берет да мээсинечи. Сомнение энергия кантип келет? Ошол кылып аткан ишинде эле мен туура эмес кылган жокмунбу? Кандай болот экен деп ушинтип экиленип, сомненияга түшөт да. Ошол энергия минуста болгондо басат, плюста эмес, минуста болгондочу. Ошон үчүн сомнение басып, кыйналып, ответ бербей турган болсо, ушул экинчи число окшойт деп ойлонсоңуз болот да. Депрессияга көп түшөт. Депрессия дегенди жер тартат да, жаткысы эле келе берет. Жер тартып, ошол көп уктап, депрессиядан чыга албаган эки көп жатып калат, тура албайчы. Ошон үчүн
экилерге кандай сунуш берет элем? Эгерде да, аял киши болгондон кийин эми биз көбүнчө ошол 33 жаштан кийин миссияга келгенде 2 деген энергия депрессияга көп түшүп кетет да. 33тө башка энергия берилип атпайбы Кудайманчы. Ошол энергия келгенде көбүнчө депрессиядан чыга албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз айымдар клубуна чакырабыз. Чистодон жана миссияга өткөн жерде Санаа-санына миссияга өткөн жерде 33кө чейин Кудайым бизге төрөлгөндө туулган күнүбүз биздин санаа-саныбызда энергия бул. Ошол энергияда 33кө чейин жүрөбүз. Мисалы үчүн мен 20-чысы болсом 2 болуп, 2дей үйдө дипломат, 2дей жакшы эне, жакшы жубай, түшүнүп, күйөөңү түшүнүп, бардыгын түшүнүп жүрөсүң да. 33кө келгенде ошол нерсе бүткөндө кадимкидей чарчагандай болот экенсиң да. Болду, мен эмнеге түшүнүшүм керек деп, пускай мени түшүнсүн деген дагы ушундай келет экен да. Келгенде менин миссиям 5.